Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөрү. Кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар, үй бүлөңүздөр менен амансыздарбы? Мен бүгүн Караколго баратам. Бир аз жумуштарым бар, ошолорду бүтүрөйүн деп. Караколго барып эжем экөөбүз чай ичтик, бирден супер хашан заказ берип. Кафеден чыгып, бир аз продуктту, эт аш алып алып, мен үйдү көздөй кайра келдим. Эт алдым, күрүч алдым, томат алдым. Томаттын айлана деген томатты колдоном мен. Анан пряник алдым, балдарга жүгөр алдым. Перец алдым. Баклажан алдым бир аз. Ошол бүгүн Ананивадан кызым, күйөө балам, неберелерим келмек. Аларга мен кукуруза арчып жууп койдум. Азыр асып бышырып коем, алар келгенче бышып калат буюрса. Абдан даамдуу азыркы кукурузалар. Мен чийкисин сатып алып эле бышырайын дедим өзүм. Бышканы болсо дагы жакшы болот. Мына азыр мен эт туурап, балдарым келгенче канфан жасайын дедим. Этин туурап атам азыр. Калемпир, канфанга эт, калемпир, сабиз, пияз, бир аз картошка кошулат. Этти биринчи туурайбыз, куурабыз, андан кийин пияз кошобуз. Андан кийин калемпирди кошуп кууруп, туз мурчун салып, аягында картошкасын салып, морковкасын салып кууруп коебуз. Сабизин салып. Ошентип. Азыр балдарым келет. Калемпирин туурайбыз. Андан кийин сабизин туурайбыз. Сабизин туурагандан кийин мен бир аз баклажан кошсомбу дедим. Бир баклажанды туурап, аны деле кошуп жиберейин дедим, даамдуураак болот. Муну деле куурам, казанга салып баарын чогууруп туруп. Томат салам, соя соусунан куям. Туз, ачык калемпир кошуп баарын жакшылап кууруп туруп, суу куям. Суусун өтө көп куйбайм, бир аз куям. Күрүчүн сууга бышырып алам. Мындай кылып күрүчүн сууга бышырып алдым өзүнчө, мына бышты. 1 килограмм күрүчтү бышырдым. Тигин кууруп соусун даяр кылдым. Мына тамагыңар таттуу болсун. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.